Саламатсыздарбы, сиздер менен Эркиндик 122 кечки телепрограмма. Бүгүн сиздер менен алып баруучу мен Мерим Давлетова, врач, косметолог, дерматолог, пластикалык хирург. Бүгүн бизге коногубузда Айдана Дека деген эң сулуу айым, сулуу жар деп айтып кетсек болот. Эки суп-сулуу болгон кыздардын апасы. Жаңы эле айтып кеткенде анча мынчаларды жолго калтырып коебуз деген өзүнүн мага жакканы ачыктыгы менен бир жасалмасы жок менен жаккан ырчы кыздын бири деп айтып кетем. Мен өзүмдүн сиңдим. Айдана, куш келипсиң биздин программага. Чоң рахмат. Да койбой. Аябай сүйүнүп жатам. Сиз менен бүгүн мынакей биринчи жолу камеранын астынан негизи биз Мерем эже менен көп сүйлөшөбүз, көп сырдашабыз. Анан азыр так непривычно мындай форматта, бирок ошого карабастан мен ойлойм бүгүн сонун маек болот болуш керек экен. Сизди көргөнүмө кубанычтамын. Мен абдан кубанычтамын. Мына экөөбүз бүгүн бир бактылуулуктун сыры эмне, кантип бул деңгээлге жеттиң деген баналдуу суроолор эмес. Экөөбүз кабинетте отуруп, эми баардык секреттерибизди ачпайбыз. Жана апенде жайын айтам деп баарын айтты дегенде болбойт. Бирок ошо менен ачык ушул келиндердин чоң бир глобалдуу проблемаларын ачсакпы дегем да. Анткени сен ошолордун баарын тең ала жүрдүң, шоу дүйнөдө жүрөсүң. Бул жерде бир сени микроскоп менен карагандай жашоодо жашайсың да азыркы убакта. Анан ошондо дагы назиктигиңди, сулуулугуңду, үй бүлөңөрдүн бир чырын чыгарбай, ошолор жөнүндө суроолор болот, Даярмын. Эң биринчи суроо, шоу дүйнөдө ийгиликтүү айым, келин, апа, сүйүктүү жар болуу бул оорбу же жеңилби? Сонун суроо. Негизи сиз өзүңүздүн профессияңызды аябай сүйгөн адам катары мени түшүнөт болушуңуз керек. Кандай гана оорчулук болбосун, эгерде өз жумушуңду сүйсөң, ал нерсе оор болбойт да. Эгерде балки мен ырчы болгум келбесе, мен ошо шоу бизнеске келгендеги жолумдагы бир кандайдыр бир кыйынчылыктарды жеңбейт болушум керек болчу. Ушул мен сахнаны сүйгөн үчүн көптөгөн кыйынчылыктарды мен көзүмдү жумуп жеңип келатам да. Ооба. Ошол үчүн эле мен өзүм дагы сүйүктүү жар болгум келчү, мен кичинекей чактагы кыялым. Бардык кыялга жетиш үчүн албетте бул нерсе оңой нерсе эмес. Көптөгөн кыйынчылыктарды жеңиш керек. Ошон үчүн мен айтам, оор, бирок мага ушул нерсе жагат. Кийинки азыркы убакта чыр чатагы аз болгон үй бүлөлөрдүн бири деп мен силердин үй бүлөңөрдү билем да, Аваз өкмөрдүчү. Аваздын кандай мыкты бир жигит, мыкты ата, мыкты жар сага экенин билем да. Билем, Аваз дагы ошол кээ бир үй бүлөдө жолдошу кичине начарлык болгондо келин аябай, кыз келин ошо сүйүктүү жубайы көп чуркаш керек да. Аваз көп жерин толуктайт, бирок ошентсе дагы бир жолу көргөм, балдардын баары тең футболго кетти, сен болсо футболдон кийин аз Аваз келет, курсак ачып келет деп тамак жасап отурасың да, түнкү саат 1де болсо керек да. Анан ошондо мен билдим, ийгилигиңдин сыры ошол үй бүлөңө келген чыр чатактын азды. Балкимдир башкалар жаш болгондо сен бизге көңүл бурбайсың, мен жаңы эле төрөсөм дегендин жакшылыгы да, ошолорду көбүрөөк чыгарсаң дейм. Мындай сөзсүз түрдө ажылдап беттен алган эмес. Каякта жүрөсүң, досторуң менен жүрөсүң эмес, жылуу тамагы менен тосуп алып, кийин өзү кетпегенде кылып да, ошол жерди көбүрөөк ачып бересиң да. Ооба, негизи туура айтасыз. Мен жолдошум күнү кетеби, түнү кетеби, дайыма мен жакшы маанай менен тосуп алганга аракет кылам. Түшүнөм жолдошумду. Негизи мен бул адамга абдан ыраазымын. Аябай ыраазымын. Ошон үчүн мен болгон нерселердин баарынды ошо мен ыраазычылыгым үчүн кылам, сүйгөнүм үчүн кылам, потому что люблю дегендей. Анан мен ошо жаңы төрөгөндө, негизи экөө подряд төрөбөдүмбү, жолдошум чын айтсам мени аябай колдоду. Биринчи кызымда дагы, экинчи кызымда дагы, экөөбүз чогуу экөөбүз эле турабыз да. Анан албетте менин жанымда жардамчылар жок, көп ойлойт да, бул Айдананын нянясы бар болуш керек, помощницасы бар болуш керек, баардыгы бар болуш керек деп жүрөт. Бирок чын айтсам эч кимим жок, менин өзүм жалгыз эле кыздарды чоңойтуп келем, мындай эне катарычы. Анан ошон үчүн жолдошум мага аябай көп жардамын берет. Бирок ошол эле учурда жардам берет дегенде эле бала чака менен үйдө отуруп калбайт. Жолдошум да өзүнүн ишин кылат. Ал дагы мырза, ал дагы достору менен сүйлөшкүсү келет, ал да тияк бияка чыккысы келет. Биз айымдар, биз каныбызда болуш керек. Биз үйгө отурганга мындай көнгөнбүз да, бала чака менен отурганга бул биз үчүн нормалдуу нерсе.
мырза үчүн, эркек үчүн бул өтө жаман, мындай жаман деп айтпайм, бирок кандайдыр бир мырзаны депрессияга да киргизип кетиши мүмкүн. Мындай кыйналып калат да мырзачы, ал нерсеге көнгөн эмес да, эркектер башкача жаралган да. Ошону мага апам көп айтат да. Сен үйдө эле кармай бербе депчи. Мен кармабайм и так элечи, бирок эми мындай бала чакам менен жардамдашып атса, элдер ойлошу мүмкүн экен. Бул балдарын эле караш үйдө отурат деп. Негизи андай эмес. Менин жолдошум өзүнө керектүү жумуштардын баарын кылат. Футболго барат, PlayStationга барат, достору менен өзүнчө караоке отурушат. Демек, жөнөкөй эле эркектин күнүмдүк жашоосун ал деле жашайт. Бирок ошол учурда 5 мүнөткө үйгө келип калса да, ошол учурда да үйгө жата монтип эметпейт, мага колдоосун көрсөтөт, жылуу сөзүн айтат, кыздарын эркелетет. Мен Авазды бир чыныгы мыкты, үлгүлүү ата катары айта алам да. Мындай көз тийбесин деп кой, бирок чынында эле мен мындай мактай алам да. Ошон үчүн мен түнү келсе дагы мен аны ысык тамам менен күткөнгө даярмын. Анан көп эле келиндерге ошентип айтмакмын. Мындай мырзаларды мээсин жебегиле депчи, анткени жанагы барго акылдуу аялдар күйөөсүн карабайт, өзүн карайт дегендейчи. Өзүңдү карап жүрсөң, өзү эле эркек мындай сени сүйөт дайыма, сага жакын болот. Өзүң жумшак болуп турсаң, жылуу болуп турсаң, жылмайып, шаңдуу болуп күтүп турсаң, өзү эле тартылып, өзү эле жанында болгусу келе берет да. Ошону мындай эми мен айтпайм 30 жыл укмуш турмуш куруп койдум деп, бирок жаш кыз катары, жаш келин катары азыркы заманга жараша кыздар кандай болуш керек, ошол нерсени айтмакчымын да. Анан өзүм да көп айтам кыздарга, жеңилирээк болгула депчи, эркектер жанында мындай силердин жанында өзүн мындай комфортно сезиш керек да. Кээ бир аялдар бар, дайыма мындай катуу, негативдүү, агрессивный, анын жанында эс ала албайт да, эч ким, не то что мырза, жанында жүргөн адамдар эс ала алышпайт. А биз айымдар, биз назик болушубуз керек, мээримдүү, жылуу болушубуз керек. Биздин жаныбызда эркекке мындай жакшы болуш керек да. Должно быть тепло, комфортно рядом с нами. Бирок мен ал нерсени менин жанымда болсун деген ой менен эле жасабайм. Чынында эле мен мындай үй бүлөлүк атмосфера, жолдошумду көргөндө өзүмөн өзүм эле жылмайып эле, жумшак болуп эле мээримдүү боло калам. Ошон үчүн өзүнөн өзү эле ушул нерсе болуп кеткен. Эң негизгиси мен ойлоп койдум, бул сүйүү болуш керек. Сүйүү болсо баардык адамдар бири-бирине жакшылык каалап, мындай жакшы болгонго аракеттенет да, оңолгонго аракет кылышат. Өтө жумшак болуп атып дагы кээ бир келиндер аз тепселенип калган да, келиндер аз эмес да. Жолдошу эртеден кечке эшикте жүрөт, жана сен айткан биринчи PUBG'дан баштап, андан кийин и так далее, PlayStation, футбол болуп кетет. Ошону төрөйт, айым үйдө калат, акырын айтып көрөт, катуу айтып көрөт, такыр болбогон да мырзалар бар экен да. Ошондой мен Инстаграмга чыгаргам көчөгөнү. Ошондойдо кантип ошол келин, кыз азыркы ошол экрандагы артында отуруп, балкимдер депрессия болот, пострадовая депрессия деген да нерсе бар да. Ошолорго эмне деген өзүңдүн кеңешиңди берет элең. Балкимдер айым өзү жакшы, күйөөсүн көргөндө сүйгүсү келет, бирок күйөөсү жок да. Кантиш керек? Өзүңдү кантип ущербный бир положенияга калтырбашың керек да. Туура айтасыз. Өтө дагы жумшак болуп, күйөөм мындайды жакшы көрөт, мындай болгонду жакшы көрөт деп өзүңдүн дагы жеке менди унутпаш керек да. Ошон үчүн албетте бардык нерседе орто золотая серединаны сакташ керек да. Мен ошентип айтмакчымын. Бардык нерседе, отношенияда болобу, карьерада болобу, ата энең менен отношения, досторуң менен отношения, мен дайыма ар бир адам менен мен сыйма биледимин. Мен эч ким менен өтө жакында болбойм да, мындай өтө мындай анан алыс дагы душманым дагы жок. Бардыгы мен золотая середина сый менен жүргөн жакшы көрөм. Ал нерсе үй бүлөдө да сакташ керек. Бизде эми азыр биздин үй бүлө жөнүндө сүйлөшүп жатпайлыкпы? Бизде ооба биз үй бүлөбүз, биз бир үй бүлөбүз, бирок ошол эле учурда ар бирибиздин өзүбүздүн жеке пространствобуз бар да. Өзүбүздүн жеке өзүнүн ойлорубуз болот. Кээде өзүнчө калгыбыз келет. Ошол нерсени давить этип, сен эмнеге өзүң жалгыз отургуң келип атат? Мен сага жакпай калдымбы деген тема жок биздечи. Кээде жолдошум өзүнчө болгусу келип калат. Кээде мен ошондой болуп калам. Бирок ошо балдар ошол момент кайда болот? Балдар өзүнчө болушот деп. Алар өзүнө ойлонуп аткан болушот.
эми бул нерсе деген баардыгы мындай практика менен келет экен да. Биз эле биринчи эле күнү үйлөнгөндө эле сразу ушундай болуп кеткен эмес. Жолдошум башында түшүнчү эмес, кандайча жеке жашоо, кандайча жеке пространство экөөбүз болду, биз бир үй бүлөбүз деп. Бирок көрсө ал деле түшүндү, мага дагы өзүнчө бир убакыт керек экен, өзүм менен болгум келет экен деп ал мени түшүндү да. Мен изначально ошол нерсени көп айтам. Айымдар күйөөгө тийдим деп эле жашоосун 100% үй бүлөгө арнабаш керек. Балким кээ бирлөр үчүн бул азыр как плохой совет катары угулушу мүмкүн, анткени кээ бир айымдар көнгөн да, өзүн толук бергенгечи. Бирок мен андай айымдарга кирбейм. Мен өзүмдүн дагы жашоомду алып кетишим керек. Өзүмдүн дагы кыялдарыма жетишим керек. Кичинекей чакта эмнени кыялданчумун? Ооба, мен кыялданчумун. Күйөөм болсо, бала чакам болсо, бирок ошол эле учурда мен ырчы дагы болсом деп кыялданчумун. Анан ошо үй бүлөм үчүн мен кандайдыр бир кыялыман арылып калгым келбейт. Же болбосо тескерисинче бир кыялым үчүн, карьерам үчүн үй бүлөмөн дагы арылып калгым келбейт. Ошол эле кайра келип баягы эле золотая середина гармонияга, жанагы бардык нерседе гармония болуш керек да, ошол нерсеге такалып келет да. Ошон үчүн бардык айымдарга айтмакчымын, азыркы учурда биз бир башкача заманда жашап атабыз, современный заманбап жашоодо жашап атабыз. Ошон үчүн өзүңүздөрдүн кыялыңыздарды унутпагыла деп айтмакчымын. Ошондо гана сиз жолдошуңузга кызыктуу болосуз, балдарыңызга кызыктуу болосуз, ошол эле кайын журтуңузга. Эгерде сиз үйдө отуруп жөн эле мындай только үйдө эле отурганга жарап калсаңыз, эми барбыр кээ бир айымдар действительно кыялы ошондой. Өзү эле үйдө отуруп ар кандай тамактар, ал нерсе тоже туура да. Кээ бир мен бир подружкамдын эжеси бар, ал тескерисинче төрөп 3 баланы подряд төрөдү, үйдө тамак жасап, үй жыйнагандан рахат алат. Эгерде ошол сенин кыялың болсо, анда ошол нерсени унутпай жасаш керек да. Менин кыялым ошондой болчу, мен ырчы болом дечимин. Ошон үчүн үйлөнөрдөн мурун эле биз заранее сүйлөшкөнбүз да. Контракт түзгөнбүз. Жанагы кээ бирлер эметет го, кантип эле ал нерсе болбойт деп, бирок бизде ошондой сүйлөшүүлөр болгон. Мен изначально ошондой нерсеге көнүп калгам, өзүм дагы жолдошум да жактырган ошол нерсени. На берегу договариваться. Үйлөнөрдөн мурун биринчи айткам. Ушундай, мен ырдашым керек. Эгерде сен келечекте ырчы жубайды каалабасаң, анда азыртадан биз бир нерсе чечишибиз керек. Азыртадан калп эле эптеп, алдап бири-бирибизди болбой эле эмне болсоң да сүйөм, күйөм деп анан үйлөнгөндөн кийин мени кысып баштасаң, мен анда бактылуу болбой калам. Сен жаныңда бактылуу аял болгонун каалайсыңбы? Анда ушундай болуш керек. Мен да жанымда бактылуу мырза болгонду каалайм деп. Көп эле айта беребиз го, айымдык бакыт депчи. А негизи мырзага дагы сөзсүз түрдө бакыт керек да. Эркек балага дагы бактылуулук каалаш керек. Ошон үчүн мен кааламакчымын, менин жолдошум да бактылуу болуп жашашсынчы. Ал мына мен эркекмин, мен үй бүлөнү багышым керек, мен курсактарын тогушум керек деген эле ой менен жашаганын каалабайм. Мен дагы ал өзүнүн кандайдыр бир кыялдарына жеткенин каалайм. Мен дагы ал бактылуу болуп жашаганын каалайм. Ийгиликтердин бири. Ооба, ийгиликтердин бири ошол да сөзсүз түрдө. Ошон үчүн бардык келиндерге айтмакчымын, жолдошуңар дагы өзүнүн кыялдарына жетсин, сиз дагы өзүңөрдүн кыялдарыңарга жеткиле. Бирок мындай ынтымактуу үй бүлөнүн эң мындай бир башкы себеби деп айта алам, менин оюм боюнча, бул сөзсүз түрдө бир кыял болуш керек. Эгерде жолдошуңуз башка нерсени каалап жатса, сиз башка нерсени каалап жатсаңыз, экөөңөр жашооңор такыр эки башка элестетип жатса, анда убакыт өтүп келип таптакыр мындай келишпестиктер башталат. Эгерде экөөңөрдөн бир нерсени кыялдансаңыз, бир нерсени кааласаңыз, мисалы экөөдөн бир укмуш бир сонун үйдө жашагысы келет, анан мындай автоунаа айдагысы келет, балдарын бул жерде окуткусу келет, экөөнүн кыялы бир болсо, эртерээк жетет. Анан эгерде аял мен жер үйдө жашайм, күйөөсү мен квартирада жашайм деген болсо, анда кыйыныраак болуп калат. Бул баналь мындай мелочь нерсени айтып атам да. Анан дагы бир эң керектүү бир чоң бир кеңеш кайра эле ошо келиндерге, мырзаларга, бул үйдө сөзсүз түрдө ынтымак болуш керек экен. Сиз айтып атпайсызбы, биз үй бүлөбүздү как чыр чатагы аз үй бүлө катары тааныйбыз деп. Биз ошол нерсени түшүндүк да. Эгерде үйдө кичине эле чыр чатак болсо, мындай көз көрүндө эле ырыскы качат бизден. Биз ошону көрөбүз. Кадимкидей пример кылып эле айтып берейин. Биз жолдошум экөөбүз, албетте биз ар бир эле үй бүлөдө уруш болот. Жолдошум экөөбүз характериңмен тем более. Менин характерим. Жолдошумдун эле характерин билесиз го. Билем. Андан кийин бир жолу үйдөн экөөбүз таарынышып, мындай кыжыңдашып экөөбүз урушуп чыгып кеттик. Экөөбүздөн үйдөн чыктык, машинага отурдук. Машинага отуруп экөөбүз жолдон деп, короче, ал өзүнүкүн айтат, мен өзүмдүкүн айтам. Туруп эле мындай жок эле жерден көк портер машинабыздын артын сүздү. Анан кийин түшүнбөй эле калдык да, эмне болду деп эле чыгып туруп эле карасак, көк портер экен, машинабыздын сол жагын артын сүзүптүр.
Анан ошол жерден эле уже баягы уруш жөнүндө унутуп калдык да, оюбуз бар, бул машинаны эме жасаш керек, оңдош керек деп эле оюбуздун баары ошол менен барып жасаттык ал машинаны. Ал жөнүндө көңүл деле бурган жокпуз, уруш үчүн ал болгонун деле түшүнгөн жокпуз, эми ал нерсе ойго деле келбейт да. Кийин канча бир 1-2 ай өттү. Экөөбүз кайра урушуп кеттик. Кайра ошо экөөбүз машинада кайра урушуп баратсак, кайра машина сүздү да. Даң делечи артыбыздычы. Анан экөөбүздөн чочуп кетип эле чыксак, көк портер, элестетиңиз, кайра эле ошол жерди. Бул бизге бир аябай бир чоң знак болду да. Экөөбүз урушкан сайын ошентип машина сүзөт. Это было предупреждение. Эгерде ушул нерсеңерди токтотпосоңор, мындан катуу авария болушу мүмкүн деген да. Кудай өзү сактасын, мен аябай корком ушундай нерселерди ойлонгондон, тим эле денем дүркүрөп кетет. Бирок бизге бул знак болду. Экинчи знак болду да. Ошондон кийин экөөбүз эч качан урушканда рульга отурбайбыз, биринчиден. Экинчиден негизи үйдөн урушуп чыкпайбыз да. Анткени биз урушаар менен ырыскыбыз качат. Бул биринчи бир экиле ситуация. Андан тышкары дагы бир жолу экөөбүз таарынышып кетип үйдөн чыктык. Жакшынакай эле убактында жакшынакай эле чыкканбыз, аэропортко барсак жетишпей калыптырбыз, самолет менен учпай калыптырбыз. Ал кезде бизде аябай чоң заказ болчу, чоң гонорар болчу. Эми баарыбыз эле акча деп жүрөбүз да, иштейбиз деп жүрөбүз да. Балдарды таштап. Балдарды таштап, атайын ушул жака иштейлик, акча табак деп кетсек, самолеттон калып кеттик. Жөнү жок эле, вроде не опаздывали. То есть ушундай сыяктуу предупрежденияларды байкай билиш керек экен да. Анан ошондон улам биз аябай көп нерсеге, майда чүйдө нерсеге көңүл буруп калдык. Дагы бир учур болгон, жайында бир катуу мен таарынгам анда. Жолдошумга кийин ойлоп көрсөм, жөнү жок эле таарынтырмын. Кичине үйдө тоже кайра эме болгондо, 1-2 күндөн кийин эс алууга барганбыз. Экөөбүз көрүшкөнбүз бассейнден. Кызым бутун күйгүзүп алганда. Темирди басып бутун күйгүзүп алганда, биз ушкан себеби ал эми мындай азыр ачылып кеттим, аябай үйүбүздөгү эмнелер болуп жатканын айтып, жайында бир жака эс алабыз деп экөөбүз сүйлөшкөнбүз, жолдошум экөөбүз. Ал жерге барбай калдык деп айтып калды да. Жок, ал жака барбайбыз. Пландар өзгөрүлүп кетти дегенде, баягы менин характерим кармап калып, мен ыйлактап, мен баргым келип атканда, мен настрой болуп аткамда деп экөөбүз ошон үчүн бир кичине мен туура эмес кылып койгом да, аны мойнума алам. Жөнү жок, жаш балага окшоп болбогон нерсе үчүн таарынып, ырыскыны качырдык. Анан ошол учурда кызымдын бутун күйгүзүп алгандан кийин чын эле барбай калбадыкпы. То есть, видите, Кудай буйрубаса барбайт экенбиз да. Ошон үчүн болбогон нерсе үчүн үй бүлө урушпагыла деп айтмакчымын да. Эми бирок биз жашпыз, жолдошум экөөбүздүн каныбыз мынтип кайнап турат. Албетте уруштар болуп турат. Бирок эң негизгиси ошол нерсени убакытта токтотуп, анан сүйлөшүп алганды билиш керек экен. Бизге бир экөөбүз сүйлөшкөнбүз, экөөбүз таарынышсак, бат эле унутуп калалык деп. Ал дагы болбойт экен. Унутуп калсаң ичиндеги обида кала берет экен. Чечишип алыш керек экен, сөзсүз сүйлөшүп алыш керек экен. Эмне мага жакпайт, эмне сага жакпайт. Кечирим сураганды билиш керек экен. Мен мурда кечирим сураш менин үчүн бир чоң бир проблема болчу да, кантип мен кечирим сурамак элем депчи, көп бет болчумун. Анткени кичинекей чааман беричи, мамам көп айтчу, сен кечирим сурайсыңбы деги депчи. Көк бет деген менен ушул ийгиликке жеттиң? Может, көк беттин жакшы жагы дагы бар, жаман жагы дагы бар да. Бирок азыркы учурда эми чоңойгон сайын жакшы жагын калтырып, жаман жагын жок кылганга аракет кылып атам, сүйгөнүм үчүнчү. Ошон үчүн азыр көп беттигимди азайтып, кечирим сураганды сөзсүз түрдө билгиле бири-бириңерден, анан сөзсүз түрдө сүйлөшүш керек экен. Ичиңде обиданы сактай бербеш керек экен. Мейли деп унчукпай сактап коймой, жок. Сөзсүз сүйлөшүп чечишип алган. Анан урушуп эметип эмес, кырылыш эмес, акырын сүйлөшүп баарын чечишип алыш керек. Анан ошол ырыскыны качырбаш керек эң негизги. Ырыскы качса эле болду үйдө, баардык нерсе. Бардык пландар дагы бузулат, үйдө жанагындай ынтымак жок болот, аура бузулат. Ошол нерсени айтмакчымын. Мен кийинки суроомо жооп берип баштадың. Негизи азыр келин болгон эмес, жашы жетип калган кыздарга жолдошун тандаганда бир багытыңар болуш керек деп айттыңар да. Андан тышкары эмнесин дагы караш керек мырзанын. Кантип караганда сен ошол менен түбөлүк бирге, бул гана эмес, тиги дүйнөдө да ошо бирге болгондо тандашың керек. Ну, в этом плане мен жакшы совет бере албайм. Анткени мен жолдошум менен таанышканда жаңы ага көбөйтө эч нерсесин караган эмесмин да. Көлөп айтат го. Мындай жакшы жагын караш керек, анан ыйманын караш керек, анан акчасын караш керек, үйүн, ата-энесин ар ким ар кандай айтышы мүмкүн. Мен өзүм жөнүндө айта кетсем, мен эч нерсесин карабап туруп, мен мындай сокур бойдон эле тийип турмун да, аябай сүйүп калгам да. Бирок ошол нерсе туура болуптур. Көрсө, сүйүү, мен айтып атпаймынбы, сүйүү баардыгын жегет экен да. Эгерде үй бүлөдө сүйүү болсо, сөзсүз түрдө экөө тене оңолгусу келет, жакшы болгусу келет. Үй бүлөсүн дагы да болсо жакшы кылгысы келет. Сүйүү жок жерде аракет деле жок болуп калат болуш керек деп ойлойм да. Ошон үчүн мен сүйгөнүм үчүн эле баардык нерсесин унтуп эле тийип алгам да. Анан бирок
жолдошумдун мен эң мындай азыркы күнгө чейин баалаган бул адамгерчилигин ушунчалык жакшы көрөм, ушунчалык ушул нерсесине суктанам. Мындай көп айдан эдек эмес аваз болуп калат программасы. Чоңойгон сайын эме болот экенсиң да, ар кандай адамдарды көрөт экенсиң да, анан таң каласың, ушундай да адамдар болот экен депчи, анан үйгө келип ушунчалык адамгерчиликтүү, ак көңүл, боорукер мурзаң жанында турсаң суктанат экенсиң да. Көрсө атасы ушундай болсо керек. Атасы, апасы экөөтөн аябай жакшы адамдар. Атамды тарткан абасы, атамдын копиясы. Атам аябай жакшы адам. Башкача адам, ушунчалык бир справедливый, ушунчалык бир акылдуу, мудрый, айкөл да. Дайыма келиндерин коргоп турат. Кээ бирлер бар го мындай балам деп эле баласын тартып бергенчи, биздин атабыз дайыма келин тарапта. 3 келинбиз үй бүлөдө. Үчөөбүздү макыттап эле бизди деле айтып турат да. Эгерде вдруг атамдын көзүнчө баласы, не дай бог, бизге катуураак сүйлөп койсо, болду, урушуп калат. Ошон үчүн атамдын жанында жүргөн жакшы көрөбүз деп коём. Үй бүлөңөрдүн сыры ошо кайнатаңар го анда силердин. Ооба, кайненем да аябай. Эми камера алдында мактагандай болбойм, бирок мен мындай Кудай турат да, бул нерсени мен чын жүрөгүм менен айтам. Мен бирөөгө жагынайын, кайын журтума жагынайын, же элге жагынайын деген эмес. Мына Кудай турат, көз нан турса деле айтмакмын да. Бирок ушунчалык кайын журтумду мен баалайм, жакшы көрөм. Апам действительно аябай акылдуу. Мен өзүм кийин 3 жыл болду күйөө тийген. Азыр кичине убакыт артка калчап эстейм да мурунку кылыктарымды көрсөм, мен апама аябай эле эркелеп, мындай кээ бирде ашыкча эркелеп кетишкенмин да. Ошону апам убагында жанагы интип урушпай, же айтпай, унчукпай эле койчу экен. Анан ал нерсени мен азыр өзүм түшүнүп уялып калам да. Депчи. Ушул жерде бир гана ошо келиндер эле мен эмне кылам деген эмес. Ата энеси да баланы бала жактан дагы, кайын журт дагы ошол өзүн да караса деген Мисалы, анткени көптөр кыздар баласын кызганып атып, келин жамандап атып, келин ошондо жаман болуп калат экен да. Жаман көрүп калып, анан ары болуп, же баласы аялына тарта албайт, же апасына тарта албайт. Ишо атасы да кайнатасы кээ бир жерде бар да. Ошондуктан балаңыздын, ошол эркек балаңыздын бактысы болсо, бул мен үчүн да. Мисалы, пример менен көп учурда аябай жакшы нерсени түшүндүрүп алса болот да. Мен пример айтып берейин. Мен айылга барганда апам дайыма мактайт меничи. Менин Айданам баарын жасайт, баарын билет дейт. Ошентип айтып атса, чын деле баарын билип калат экенсиң. Вот удивительно да. Шаарга келгенде мен ал нерсени кыла албай калам. Айылга барганда апам мактай бергенден, ооба деп деле кылып кетем да. Апам мисалы менин Айданам кыйын, бул эме камыр жуурут, тандырга нан жабат десе, мен өмүрү тандырды көргөн эмесмин, бирок ушунчалык апам мага ишенип атса, уяткым келбей ошол жерде камыр жууруп, нанды жаап, ушундай аракет кылып атып эле үйрөнүп кеткен да, апама жагынайын деп. Эгерде апам вдруг жок, мен келиним билбейт, эми үйрөнүп кетер, бирок билбейт десе мен ооба билбейм деп отура алмакмын да. Апам билет деп турат, ошон үчүн баардык нерсени биле берет экенсиң. Анан жанагы айтып атпаймынбы, мурунку кезинде эстеп уялам депчи, ошол эмнемди эстеп уялганын айтып берейинби? Ата энем отурушкан, анан мен келинмин да үй бүлөдө. Мен келинмин. Ал жерде мындай акыныраак жүрүш керек да, кичинекче келин дегенчи. А мен болсо ошол жерде ата мен ырдап берейинби деп жөн эле ырдабастан Витастын ырын кое алам да мен дагычы. Витастын минусун кое деп ошол жерде ырдасам, кыйкырып ырдап атсам, абазын ар жакта залда туруп бергел дейт да, чөчү уят кылып атасың дейт. Мен атам жанында деп ошондо да мисалы апам уялбайсың деп коет го, кээ бир апалар ушундай бар да, ошентип койсо болот болчу да. Апам жок, атам экөө мына жеттиң ата деп кошо колдоп ушинтишет да. Ошол нерсесин ушунчалык кийин эстеп деп уялыпчы. Бирок апамдарга көрсө ошол нерсе жагат экен да. Өз үйүңдөй болуу, эркин жүрсөң, уялбай жүрсөң, бизге ошол нерсе жагат. Анан сен биздин үйгө келип келинмин деп кысылып, берде менен неудобный болуп жүрсөң, биздин тескерисинче биз дагы кыйналып кетебиз дейт да. Сен өз кызыңдай болуп ушинтип эркелеп нары чуркап, бери чуркап жүрсөң, биз наоборот ошол нерсеңди жакшы көрөбүз деп ушинтип жакшы сөздөр колдоп айтып турушат. Бир жолу сен бизге клиникага келдиң. Анан мен ошондо апаңды канча жакшы көргөнүңдү билдим да. Келип жатып эле телефон чалынып калды. Жарым бетин бүткүң, жарым бетин бүтөрүп болчу. Мен коюп кеттим, апам келатып деп. Анан аябай сонун сүйлөп аткансың, настроениең аябай жакшы болчу. Анан
дароо эле түшүп калды да. Маселен, эмне болду? Баары жакшыбы десем, апам ооруп келаптыр дедим да. Аны мамаңбы десем, жок, апам деп ошенттим да. Ошондо көрүп анан чындыгында жүрөгүңдүн ичинде экен, мен барып тосуп алышым керек, үйүмдү дарылашым керек деп, же башка болсо азыр эми барам деп телефон менен врачтамын же косметологдомун дебестен мындай сенин чын жүрөгүң менен ошол апаңды жакшы көрөрүң ошондо сезим да. Жарым бетиң бүтүп алып эле берме же жакшы алыңыз кийин келем деп отуруп каласың да. Ошол апаң жактан, сен жактан да чогуу болуп, анан ушундай сонун болгон, көз тийбеген үй бүлөдө болуп жүргүлө. Анан мен мында кызың болсо, анда мен айтайынчы, кызыңа кандай кеңеш берет элең, кандай турмушка чыгаардын астында, кандай баланы тандасын деп. Сен азыркы сенин багажың мененчи, азыркы ойлойм сен көп жашаган эмес, көптү көргөн көп билет депчи. Сен көп эле нерсени көрдүң ошол кызыңа. Арияночкага маңдайыңда туруп, эмне деп айтмаган. Антип айтканда башкача болуп кетет. Негизи ооба, биз Аваз экөөбүз үйлөнгөнүбүзгө 3 жыл болгону менен экөөбүз тааныш болгонубузга 10 жыл болду да. Мен Аваз менен 16 жашында таанышкам. 16 жашында таанышып, 17 жашында кыз жигит болуп жүрүп баштаганбыз. Ошо боюнча эле анан 4 жылдан кийин күйөөгө тийип кеттим Авазга. Анан мен азыр мына 26-га буюрса бир нече күндөн кийин чыгып атам. Ошондо кечээ экөөбүз санап көрсөк 10 жыл болуптур экөөбүз тааныш болгонубузга. Ошон үчүн мен ойлойм 3 жыл деп айтпайм да, экөөбүздүн чогуу жүргөнүбүз 10 жыл да. Кыз жигит кезде деле көп кыйын күндөрдү өткөздүк, жакшы, жаман күндөрдү өткөздүк. Аваз ал кезде дагы жалгыз болчу шаарда, эми айылдан келип, анан бияктан өзүнчө отдельно жашаганы чыкканда эми ал ырчы десе эле укмушбай деп элестешет да ырчынычы. Ал деле жаңырдап, эми жаңырдап эмес, кандайдыр бир бойдок кезде баары бир акча чукпайт го. Ал деле кыйналган учурлар болчу. Ошол нерсесин баарын көрчүмүн. Кээде тескерисинче аябай бир укмуш гонорарга ырдап, жанында бир толтур акча болуп жүргөн күндөрдү көрдүм. Баардык жагын көрдүм да. Анан кээде ошо жанагы интип ошо жалгыз жашап жүргөндө үйдүн тамагын жегим келет дейт да. Кафе акчасы бар, бирок үйдүн тамагын жегим келет. Үйлөнгүм келет деп ушундай намек коёрчу да магачы. А мен кичинекей кызым да намектү түшүнбөй эле үйдөн тамагымды контейнерге салып алып чыгып берип, мына үйдүн тамагы дерчи. Ал көрсө үйлөнөлүк деген ойдо үйдүн тамагын жегим келет дечи экен. А мен үйдө жасаган тамакты контейнерге салып, и то мен жасаган эмес ал тамак. Мен өлө эрке кыз болчумун, эч тамак жасачу эмесмин үйдө. Мамамдын тамагын салып мен жасадым деп алып чыгып берчүмүн. Анан угуп атасыңбы? Анан кээде мен машина менен келип, бүгүн тоюм бар, могу рубашкамды үтүктөп берчи дейт да. Үйгө кирип барып, азыр туруп мамам үтүктөп бериңизчи деп мамама үтүктөп туруп алам. Кийин кайттың анан? Мамам үтүктөп берчи, анан кийин мен алып чыгып мени үтүктөдүм деп тим эле сонун алып чыгып берсем, ай, сонун үтүктөй турбайсыңбы, таптаза кылып тим эле деп аябай таң калчу. Болбосо ал нерсе мамам кылчу. Кийин айтып берсем, деп Аваз күлөт. Анан кийин айтып атпаймынбы, апам баарын билесиң, баары колуңан келет деп айтып атып эле, баары менин колуман келип калды. Анан эми мен айтпайм мамам эч нерсе үйрөткөн эмес деп. Албетте мамам көп нерсе үйрөттү, бирок эрке болгондо билсең да билбейм деп туруп алат экенсиң да бойдок кездечи. Кийин уже турмуш өзү баардык нерсени үйрөтөт экен. Ал эми сиздин сурооңузга кайтып келсек, кандай кеңеш бермек элем деген. Мен мамам мага кандай кеңеш берсе, мага мамам кандай тарбия берсе, мен точно ошондой тарбия кыздарыма берип жатам азыртадан. Мен эсимде да мамам кантип эркелетчи мени, кандай сөздөрдү айтчу, ошо баардык нерсени мен кыздарыма айтып келем. Анткени менин азыркы күндө ушундай жашка жетип, ушундай Кудайга шүгүр жакшы атым бар, өзүмдүн ордум бар, жакшы турмушка чыктым. Ошол нерсе эң негизгиси ошол ойдон калсын деп мен көп тилейм. Мен эч качан Кудайдан дагы бир нерсени сурабайм. Мага мындай чоңураак үй же мындайраак деп. Мен ошол ойдон баардыгы үй бүлөбүздүн эң негизгиси ынтымак ошол ойдон калса экен деп көп тилейм да. Анан ошо мамам мага кандай тарбия берсе, кандай кеңештерди берсе, баардык нерсени ушуну азыр кеңеш берчү эле. Мамам мага ар дайым айтчу. Ошол эле учурда Аваз менен тааныштырганда кээ бир апалар айтышы мүмкүн, эми анын эч нерсеси жок да азыр, же болбосо ал ырчы да, анын жаныңда болбойт, анан мынтет, андай такыр мамам мындай бир нерсеси үчүн сүй деп айтчу эмес. Сүйсөң адамды өзүн сүй. Бир нерсеси үчүн эмес, акчасы үчүн эмес, же авторитети үчүн эмес, же ата энеси үчүн эмес деп. Ошон үчүн мен Авазды өзүн сүйдүм деп айтмакчымын да. Анан апам эң негизгиси мындай чыдамкай бол, акылдуу бол.
сабырдуу ол. Ошо жанакы мен тим эле азыр кыйын болуп совет берип атпаймынбы эркектерди үйгө отурганга көнгөн эмес, алар дагы өзүнүн кыялына жетиш керек, алар да достору менен сүйлөшүш керек, алар үчүн бул важно да. Эркектердин кругунда жүргөнчү бир эле өзүнүн үй бүлөсүндө эмес, өзүнчө бойдокчо болупчу, өзүнчө эле балдар менен сүйлөшүп, футбол ойногон, ал нерсе важно да эркектер үчүн. Ал нерсени деле мага мамам үйрөткөн. Мен азыр тим эле айтып акылдуу. Негизи ал нерсени мамам айткан. Айда ана өтө өкүңөртен өтө үйгө мындай өнтөрбөй эле, кандай десем, чеги менен бол деп айтканда, сен да өтө үйдө отуруп калсаң, жолдошуң сага кызыгысы тарайт, сен да өзүң кыялыңа жет деп айтчу. Авазды дагы таяк бияка чыгам десе, эми эркек үчүн бул өтө важный нерсе деп ушундай жакшы кыялдар, жакшы кеңештерин айтат да мамам дайым. Анан үй бүлөбүзгө эч качан кийлигишпейт мамамчы. Анан ошол нерсени да мага көп айтат. Кызың кийин өзү чоңоет, өзү самостоятельный болот, өзүнө ишен дейт да, кызыңа ишен. Баардык эле нерсени азыр деле айтат, өтө жабыша берем да мен мындай таптакыр элечи, 1-2 саатка калтырсам деле кайгырып отуруп, андай болбо дейт. Кичине өзүң кой бер дейт, кызың самостоятельно болуш керек, сезиш керек, что она личность тоже депчи. Ошон үчүн ошондой мен деле кыздарыма ошондой мамиле кылам да, кичине самостоятельно коюп чоңойтсун. Анан кийин мырза тандаганда айтам, жүрөгүңдү гана ук, эч кимди укпа. Эгерде сүйсөң баардыгына жетесиңер. Чынында эле сүйсөң баардык нерсесине жетет экенсиң. Акчасына карап тийгендерди деле билем. 1-2 жыл өтүп акчасы жок болуп калганда ал үй бүлө бат эле үмүт калат. Ата-энесин карап тийгендерди билем, авторитетный ата-энеси бар деп. Анын деле ата-энеси өмүр бою жашашпайт, алар деле жок болгондо кайра эле үй бүлө бузулат. Бир гана тунук сүйүүдө үй бүлө сакталып калышы мүмкүн. Ошон үчүн кыздарыма, мамам мага кандай айтса, мен да кыздарыма ошондой сөз айтам. Кыздарың аттары канча жашта, кайсы жерде, кайсы садикке барабы, үйдөбү? Анан эң дагы негизгиси, эң биринчи сөзү кандай болду, эмне деп тили чыкты? Кыздарым жөнүндө суроо келгенде мен эртеден кечке айтып бергенге даярмын. Аваздан да көп. Аваздан да көп деп коем. Кыздарым, 2 кызым бар. Ариана, Лиана, 2 таттуу принцессаларым бар. Ариананы 2021-жылы төрөгөм. 2020-жылы төрөгөм. Лианамды 2021-жылы төрөгөм. То есть они подряд у меня. Эгизде болуп жүрсүн деп атайын аттарындай укаштырып койгонбуз. Улуу кызымдын атын чоң ата чоң энеси койсо, кичүүсүн тайнеси койгон, тайнеси. Анан Лиана койгулачы деп буруп, бирок апама мамама жакат, сразу эле ошон үчүн Лиана коюшкан. Ошо азыркы учурда улуу кызым 2 жаш 9 ай, кичүү кызым 1 жаш 2 ай, экөөтөн садикке барат. Кээ бирлер таң калышы мүмкүн, 1 жаш 2 айында эле садикке берип салдыңбы депчи. Негизи мен улуу кызымды эле берип, экинчи кызымды бербей эле кое турайын деп аткам. Хотя бы 1,5 жашында берейин деп. Эметсем, улуу кызымды садикке берип салгандан кийин үйдө кичүү кызым аябай сагынып эжесин жалгызсырап, кечке эшиктин түбүндө туруп эже деп күтүп, аны Ариананы аля дейт да, аля деп кечке күтүп, аябай бир башкача болду да. Улуу кызымды садикке бербей койдусум, эми экөө үйдө эле кечке камалып тура беришет. Анан эми эшикке чыгасың, бирок садик баары бир жакшы да, ал жерде развитие болот. Тем более меники частный садикке барышат, английский уклон менен англисче жатташат, ырларды жатташат, бийлерди жаттайт. Анан экөөнү берип көрөйүнчү кандай болот экен деп текшерип, мен да атайын ошо садикке бергем, камералары бар, онлайн камералары бар, соткаман карап турам, эмне кылып атканын. Кичүү кызымды карап турдум, кандай өзүн алып. Экинчи кызым тың. Баары экинчилер тыңыраак болот экен да, уже жаңы биринчисинен талашып атып, ар нерсе болот, живучий болушат да экинчилерчи. Биринчилерди биз монтип карасак экинчилерге көңүл деле бурбайбыз, өзүнөн өзү эле чоңой беришет экен да. Аябай мындай өзүн обидага бербейт, курсак ачса да өзү жейт, ичет. Да, аябай мындай эме да, себя в обиду не дает да. Анан ошо садикке барып карасам, мындай стульчиктер тизилип турат кичинекейчи. Кичинекей менин кызым да. Анан баарынын буттары жерге тийсе, менин кызым буту жерге тийбейт. Аны жерге отургузуп коет, стулдан кулап кетпесин депчи. Жок, чөтө өтө кичинекей бербей эле коеюнчу деп эле, аны 1-2 күн байкап көрөлү. Анан кийин 3-чү күнү келип воспитательницасынан сурадым да, чөтө ана слишком кичинекей болуп атат десем. Нет, ей здесь так нравится деп аябай эметчи да, тескерисинче аябай жагып атат. Кызыңыз жакшы экен, садикти жакшы көрөт экен. Анан коридордо эжекесин көрүп калып, экөө кучакташып туруп калышат деп бири-бирин. Анан Лиана кичинекей кызын башка бирөө келип кучактаса, улуу эжекеси келип түртөт экен, кучактаба депчи, кызганып.
Ана демек көкө чогуу жүргөн эле жакшы экен деп берип койдум. Азыр жыргалы ошо эртең менен берип коем, кечке чейин ушинтип жумуштарымды бүтүрүп калдым. А мурда дайыма билесиз да, кыздарым камеранын артында жүрүшчү, байкуштарым кыйналышчу, уйкусу уктап калса көтөрүп кетип жүдөтмөй да. Азыр сонун эмеси менен, режим менен жашашат. Жакшы садикке берди, Кудайга шүгүр. Балдар аз эле, 5-6 эле бала бар. Ошон үчүн көңүл болушунча жетишет. Тили боюнча айта кетсем, улуу кызымдыкы эң биринчи эле ата деп чыкты. Мени деле ата дейт, папасын деле ата дейт, баарын ата дейт. Анан кийин өзү эле мен негизи ата апа деп үйрөтүп аткам. Анан эми баары бир тияк бияк деген бар экен, мультфильм деген бар экен, өзүнөн өзү эле папа, мама деп калды. Бирок кээде туруп кайра ата деп калат. Ошо анан кийин кичинекей кызым жөнүндө айта кетсем, кичинекей кызымдын аты Эне деп чыкты аты. Эң биринчиси Эне дейт да, ооба. Эне деп баарын айтат. Ал чоң энесин дагы, тайнесин дагы Эне дейт. Мени деле Эне дейт. Единственное, папасын эле папа дейт, а мени деле кээде Эне дейт. Анан кээде мама деп калат, Ариананы турапчы. А бирок ошо эң жакшы көргөн Эне деген сөзү. Анан экөөтөн аябай жакшы көрүшөт. Чоң эне, тайнесинчи анткени карашып аябай жакшы эметет да. Эми баардык эле балдары ошо бабушкаларын жакшы көрөт, анткени баардык нерсени уруксат беришет да аларчы. Анан ошо улуу кызыма сен кимдин кызысың десем, папа дейт. А кичинекей кызым сенчи кимдин кызысың десе, Эне дейт да. Кимге жакыныраак, сагабы же абазгабы кыздар? Кыздар папасына жакын. Бирок кичинекей кызым баары бир жанагы жаңы төрөлгөндө көбүрөөк мен көңүл бурдум да. Кичинекей кызым мага көбүрөөк жакын. Садиктен деле мынтип байкайбыз да. Ариана бул группадан чуркап келет. Кичинекей Лиана бул группадан чуркап келет. Ариана чуркап келе эле папасына келет, тиги чуркап келе мага келет да. Ошондон эле байкаса болот. Кичинекей мага жакын, мага дагы окшош мындай кебетесичи. А улуу кызым папасынын копиясы, анан папасына жакын. Шоу дүйнөсүндө ошо кыздар деп коелу, сулуу кыздар өтө көп. Абаздын жанында дагы кыздар көп болот. Ошого кызганасыңбы? Чындыгын айтсаң? Чындыгын айтканда албетте кызганам. Ооба, сүйгөн үчүн кызганасың да. Анан мен мурда кичирээк болгондуктан мен эми турмушка мен жакшы эле возрастымда тийдим. 22 жашымда тийдим. Кээ бирлер айтышы мүмкүн, наоборот, кеч тийдирсиң депчи. Бирок менин понятиям боюнча, менин эркелигим боюнча мен 22 жашта болсом, менин понятиям 17-18 жаштагыдай эле кыздай кезинде тийдим да, чынын айтсамчы мен мындай айтып атпаймынбы, эркелеп эле жүрчүмүн. Менин характерим өзү ушундай. Ар бир характер ар кандай да, кээ бирлер токтоо, кээ бирлер сабырдуу. А менин характерим ушундай экен. Анан жаңыды тийгенде жок, мен кызганбайм деп эч нерсе көңүлдө эле бурчу эмесмин, тегеректе эмне болуп атат. А с возрастом, оказывается, уже начинаешь понимать, менин дагы жолдошума кызыккандар бар экен деген, мындай. Менин дагы жолдошумдай ушундай күйөө тигиси келгендер бар экен. Эми ал нерсени байкап калат экенсиң, ошон үчүн уже өзүңдө аял болуп калгандан кийин ал нерселерди байкап, деп уже кызганып баштайт экенсиң. Өзүм күйөөмө ишенсем дагы жанында жүргөн аялдарга ишенбейм да, мисалычы. Анан биз туура айтасыз, шоу бизнесте жүрөбүз, бизде тегеректе жолдошум жанында көптөгөн айымдар бар, татынакай, сулуу. Бирок мен жолдошума ишенбей кызганбайм. Мен жолдошума ишенем. Чын айтайын, мен жолдошума ишенем, өзүмө ишенем, эң негизгиси. Мени эч кимге алмаштырбайт депчи. Бирок ошол эле учурда өтө акылдуу айымдар да бар да. Ошон үчүн ошо кыздардан кичине карап турам да. Карап тияк биякты. Ошон үчүн кызганам албетте, бирок мындай. Ал кызганыч үчүн уруштар болбойт дейт. Абаздын телефон кодун билесиңби? Код билем. Бирок Instagram пароль тигнемдайларын билбейм. Мындай кодду билем, анткени YouTubeга кыздарга мультик коюп берем да соткасына. Кирип караган болду эле. Карабайм. Мурда болчу, мен кичирээк кезде кызыгып карачумун. Эми азыр деле карап коерм, в принципе, мындай, эгерде абаз деле айтып берет, кырсын кара бер депчи, мындай эч нерсе ал жерде деле жок. Бирок мага өзүмө кызык деле эмес. Мынтип отуруп, я себя тогда чувствую не женщиной, да, мындай. Жанагындай үйдө отуруп, мынтип чуклагандар бар го аялдарчы, мен айтып атпаймынбы? Менин принципим аял өз-өзүн караш керек. Ошондо анан эркек сени карап баштайт. А эгерде аял эркегин карап баштаганда, анда уже башкача. Я должна следить за собой, я должна ухаживать за собой. Ошондо анан күйөөм өзү эле мени дагы карап калат. Наоборот, мени текшерип калат деп кой. Тамаша. Домашний өзүңдү карап деп айттым, өзүңдү айым караш керек депчи. Ушу үй шартында өзүңдүн жүзүңө кандай кам көрөсүң? Профессионалдуу косметика эмес, ал үй шартында маскаларды жасайсыңбы жүзүңө? Жанагындай типа бадыраңдар менен жок. Чын айтайын, мен үйдө өзүм жасап бир нерсе кылып айран коюп анан бадыранга андайга жокмун. Мен чын эле айтышым керек. Мен үйдө өзүмдү мындай уход катары баналдуу эле нерселер,
бетимди жууйм, таза макияжынан сөзсүз түрдө тазалайм, макияж менен уктабайм, мурда уктап кала берчүмүн. Айтып атпаймынбы, мындай көп көңүл бурчу. А с возрастом уже, оказывается, начинаешь понимать, кой мен мындай көбүрөөк жаш бойдон калышым керек экен деп ден соолукту карап баштайт экенсиң. Мурда мен чипсылардан, газировкалардан өлө жеп иче берчүмүн, вообще ойлонбой эле. Азыр такыр ал нерсеге жолобой калдым. Анткени мен келечекте 50 жашка чыгамбы, 60 жашка чыгамбы, 70 жашка чыгамбы, ден соолукта болгум келет да. Кыздарымдын жакшылыктарын көп көргүм келет. Эң негизгиси Кудай мага узун өмүр берсин, а ден соолугумду буйрса өзүм карап ушинтип аракеттенип атам. Бирок ошо үйдө укмуш эле бир необычный нерселерди жасабайм. Эң негизгиси макияжымды кечинде сөзсүз түрдө жууйм. Сыворотка коем, сиз берген сывороткада отбеливающий, крем коем, отбеливающий, сиз берген увлажняющий вокруг глаз, колума, бутума, денеме крем для тела. Чачтарыма маска көбүрөөк жасайм, чачымды көбүрөөк мындай карайм, анткени сарыга боегондон кийин кургап калат да чач. Ошон үчүн көбүрөөк чачыма дагы басым кылам. Анан жанына тканевый маска коем, подбородокту тарткан маскаларды коем, экинчи подбородогум чыгып кетпесин деп азыртадан мынтип тартып турам. Холодильникте турат. Ошо ар кандай маскаларды эле кылам, бирок мындай супер какой-то бир необычный рецепт менде жок. Бөлүшөйүн десем. Айданычка, сонун ойлойм передача болду деп. Билем, сен ар бир адам менен өзүңдү айтып кеттиң, бир дистанция кармайсың, бирок бүгүн ошо дистанцияны бузуп, ошо мен айтып кеткендей, биздин клиникада кабинетибизде отургандай эле болуп ачылып бердиң. Ошонуңа чоң рахмат. Ушул эфирибиз бир жөн эле убакытты кетирбестен, балким бир жаш жубайлар дагы өзүнө жакшы нерселерди алып, бир гана үй бүлө сакталып калса, бул экөөбүз үчүн эң сонун нерсе. Чоң соопко дагы алабыз. Ошондуктан чоң рахмат. Сизге да чоң рахмат. Мерим эже, ошо сиз болгон үчүн аябай ачылдым. Негизи журналисттер болгондон баары бир кичине мындай айтсамбы, айтпасамбы деп ойлонуп каласың да, бул жерде камералар турганын деле унутуп калдым азыр. Ошон үчүн ашыкча сүйлөсөм, кечирип койгула, үй бүлөм деп коем. Абаз кечирип кой деп коем. Тамаша. Эми эң негизгиси бул чын жүрөктөн чыккан сөздөрүм болду. Баарыбыз адам бекенбиз, ушундай сиздей жакшы адамдар турса баардык нерсени айткым келет экен. Анан албетте мен ар дайым айтып келем, мен кыргыз элимдин эрке кызы болуп жүргүм келет. Ошон үчүн эркелеп, болгон нерсемди айтып, көрсөтүп, ушинтип сиз айткандай биз микроскоптун алдында жүргөн кишибиз да, биз баардык жашообуз, баардыгы көрүнүп турат. Эч нерсе жашырбайбыз да. Тем более мен жолдошум да чыгармачылык адам, эгерде ал чыгармачылык адам болбосо, балким жаап жашырып жүрмөкмүн жеке жашоомду. Ал дагы чыгармачылык, мен дагы. Ошон үчүн бул бизде түзмө-түз биздин орусча айтканда обязанностьбиз да, жашообузду көрсөтүп, эмне болуп атканыбызды билгизип турушубуз керек. Анткени биз кыргыз элиме ар дайым мындай ачык, эч нерсебизди жашырбай, как она есть көрсөтөбүз. Анан эң негизгиси ушу эфирдин аягында айтып кетейин, эч качан бирөөгө салыштырбагыла. Мынакей Кыралачы Аваз, Айдана мынтишет, экөө ынтымактуу, экөө чечишип алат деп бизди идеалдуу көрүп, өзүңүздүн үй бүлөңүздөрдү бузуп албагыла, биздики андай эмес деп. Ар бир адам, ар бир үй бүлө уникалдуу. Бизге салыштырбай эле койгой. Биз жөн гана биздин сырларыбызды, биздин кеңештерди, правилаларды эле айтып бердик. Бирок ошону мындай туура кабыл алгыла деп айтмакчымын. Бирок эч качан мындай бизди идеально деп, мен ошол нерседен корком да, өтө идеалдуу деп алганда дагы эртеңки күнү эми Кудай сактасын, ар кандай учурлар болот. Эртең эмне болуп кетерин билбейбиз деп. Вдруг бир нерсе болуп кетсе, мына өзүн идеалдуу деп жүрүшпөдү эле, булар деле мындай деген сөздү уккум келбейт. Мен тескерисинче, булар деле адам да, булар деле ошибка кылганга, ката кетире алганга уруксат. Булар деле адам, булар деле биз деле адам деп бизге мамиле ошондой кылганын каалайм да. Ошон үчүн биз деле силерге окшогон үй бүлөбүз. Бизде деле көк портерлер сүзүп турат. Ой, бизде деле көк портерлер сүзүп турат. Бизде деле ошондой сыяктуу нерселер болуп турат. Ошон үчүн эң негизгиси өтө катуу урушту улантпагыла, бат-баттан ордунан токтотуп, рызкыны качырбагыла, ынтымактуу болгула, бири-бириңерге күйүмдүү болгула, балдарыңар үчүн жакшы үлгүлүү ата эне болгула деп айтмакчымын. Сизге чоң рахмат. ЛТР жалпы жамаатына чоң рахмат. Чоң рахмат. Саламат калыңыздар.